Ассалаумағалейкум, урматтуу мекендештер, туугандар, достор, жолдоштор. Мен жазуучу эмесмин, тарыхчы да эмесмин, илимпост эмесмин. Мен болгону кыргызмын деп атап жүрөм да. Мен кыргызмын. Ошол үчүн бүгүн кыргызча кемсал кийип келдим. Калпак кийип келдим, кыргыз экенмин дали деп. Бирок саясатта жүрүп, şu siyasatın içinde yürüp köp nерселерди өзүм билем да, көрөм. Анан эле кийин караса беле тарыхтыча окумуштуулар, же болбосо башкалар башкача айтып эле башкача сүйлөйт да. Анан ушу тарыхты бурмалатпоого бир максат кылып, ушу кичине чийбелеп жүрөм. Конечно, тарыхчылар илимпостто жазгандай мен жаза албайм, жазуучулар жазгандай жаза албайм. Мен андай адис эмесмин. Ошентсе дагы максатты ошондой койгондон кийин мен кыргызмын деген 3 жылдык менен 34 жылдык Кыргызстандын эгемендүү ордундагы тарыхын ичинен жазууга аракет кылдым. Ал 3 жылдык болду. 3 том, экинчи китеп 2 томдон турат. Ошо менен 4 китеп болду. Мен эгемендик доорду көптөр айтып атпайбы? 91-жылдан башталып, быйыл мынагы 29 жылды болот, 30 жылдык болот деп. Мен 86-жылдан эсептейм. Горбачевдун заманынан. Горбачевдун заманына кайра куруудан эгемендүүлүк башталган. Сөз эркиндиги башталган. Баягы Хазырашот, мынакей берде Амангелде Мурсаковичтер отурат. Республика өзүңөр жашагыла, өзүңөрдүн оокатыңарды кылгыла деген 86-дан башталып, акырын 91-жылы көз карандысыздыктар менен республика эсир чачылып бөлүнүп кетти. Негизги күрөш, негизги окуя меникинде ошо бийлик кандай жаралды, байлыктар кантип чачылды же тоналды. Ушуга көбүрөөк эки нерсеге көп көңүл бурулдум. Биздин бийлик башында мамлекет биринчи президентибиз мамлекет башчы деп ар дайым Сакаевди айтабыз. Жок, биринчи мамлекет башчы менин жеке изилдөөмдө бул Масалиев. Анткени 12-чакырыштагы депутаттар мамлекет башчылыğı президенттин ыйгарым укуктарын жогорку кеңештин төрагасы аткарсын деп апрелде 90-жылы Масалиев көрүшкөн. Конституцияга өзгөртүү киргизишкен. Мына бир топ депутаттар отурат. Акаев биринчи президент катары октябрь айында келди 90-жылы. То есть апрелден октябрь айына чейин мамлекет башчысы иш жүзүндө фактически конституция боюнча дагы Масалиев болгон. 12-чакырылыштын биринчи спикери дагы Масалиев болгон. Декабрга чейин. Кээде ушул тарых ушул ачуучундуктан айтылбайт. Биринчи эле Акаев эле дей беребиз. Жок. Андан кийин президент жанагы шайлайбыз дегенде Масалиев өтпөй калгандан да Москвадан Акаев келип биринчи президентибиз Акаев болду. Бирок биринчи мамлекет башчы эмес ал. Юридикалык жагынан караганда биринчи мамлекеттик башчылык милдетти Масалиев апрелден октябрь айына чейин өткөргөн. Мен китебимди жөн жазган жокмун, мына ошол башынан ошол сүрөттөрүн да коюп койдум. Акаев президент болгондогусун, Медет Кайшерин кылчу спикер болгондору сүрөтүн ошол тарых архивдик меден алып туруп баарын койдум. Экинчи, мына бүгүн үй бүлөлүк президенттик башкаруудан кутула албай жүрөбүз дейбиз. Ушул кантип орноду? Мен ушуга көп изилдедим да. Кантип келип калды? Биринчи парламенттик шайлоо ошол 90-жылы февраль айында өткөн. Ушул убакка чейин канча жолу парламенттик шайлоо өттү? Менин жеке изилдөөмдө эң демократиялык негизде ошол шайлоо өткөн. 12-чакырылыш альтернативдүү болгон. Компартия өзүнүкүн жөнөкөй адам катары округтарга көрсөткөн адамдарын. Мына ушул жерден ушектен адамдарын көрсөткөн Компартия. Профсоюзда көрсөткөн. И самовый движение да болгон. Мына Ишембай Кадырбек, Өмүрбек Текебаевдер мына ошентип эми үчүн демократ иштеп. СКнын секретарларын ушул Ишембай Дүйшөнбаевдер жеңген ушул жерде бизге. Порошкурады жеңген. Мына көз отурат. Эч кандай коммунисттер бут тоскон эмес. Ошондуктан салыштырып мен бир мени жазып кеттим беке. Абдыган Эркебаевич бүгүн келсе жакшы болот эле, бир окуяны айтып. Мына бу жерде 4
ошол адамдардан 4 тең отурат. Рос Сахрина, Үсен Сыдыкыч, Мамбетжин Сабылов, Имедеткан Шеримкулович. 2005-жылы ушу кишилер элчи болуп жүрүп анан кийин келип туруп жогорку кеңешке депутат болобуз деп калышты. Ошондо буларды каттабай койгон, силер 5 жыл элчи болуп сыртта жүрүпсүңөр, силер укугуңар жок деп. Ушу 4 тең. Биз депутат элек, ана биз мыйзам жазып, булар элчи. Элчилик ал Кыргызстандын территориясы, булардын укугу бар деп мен мыйзам жазып, биз парламентте кабыл алсак дагы Абдыган Эркебаевич жөнөтпөй койгон, Акаевке кол койгон ошол мыйзамды. Пока каттоо бүткүчө өткөрбөй койгон. Анан Абдыган Эркебаевич өзүнүн китебинде жазып тур, мени алайдан коммунисттер өткөртпөй койду. Анан ушул СКнын секретары Медеткан Шеримкулович кийлик иши бар, анан мени каттатты дейт. А ошол эле Шеримкуловду 2005-жылы Абдыган Эркебаевич каттатпай коюп атат, жөнөтпөй коюп атат. Спикер кезинде. Вот демократ Эркебаев менен коммунист Шеримкуловдун бири-бирине кылган жакшылыктары. Мына ушундай фактыларды мына китепке салыштырып, ошол закондор менен, ошол даталар менен имедет ошол Абдыган Эркебаевдин өзүнүн китеби менен далилдеп бердим. Вот кайсы заман демократия болгон. И андан башка да 350 депутаттын 14 кесиптин 14 булуттун өкүлү келип атат. 26 кесиптин даже 8 классы жок адамдар депутат болуптур. Тракторист, саанчылар. И академиктер, 6 академик окумуштуу. То есть социалдык мынагу кадр маселесинде да абдан ар түрдүү мемелер ошол 12-чакырылыштагы парламентте болгондо, ошондон бери ушул азыркы депутаттарча салыштырып көрсөм, ошондой социалдык тобу боюнча, сапаты, билимдүүлүгү, ар түрдүүлүгү боюнча 12-чакырылыштагы депутаттарга бир дагы парламенттен келе албайт экен. Аны өзүңүз айтасыздар, кийин окуп туруп. Ушуга окшогон анализдерди жүргүздүм. Бийлик ооба, мына ошол убактагы Компартияга биринчи жаралган КДК, мына Топчукка Туруналчы отурат, Казат Акматчы өтүп кетти. КДК кантип кимдин демилгизи болгондагы ошол архивдик материалдардан, анан өздөрүнүн Казат Акматовичтин, Топчукка Тургуналиевичтин, жана башка Жекшеевдердин жазган китептерден салыштырып отуруп, анализдеп отуруп, ким демилгечи болгон, КДКны ким бузган, ушуга чейин аларды изилдедим. Компартиянын ким бузган ичинен дураткан. И ошол жогорку кеңешти ким иштетпей койгон. Ушуларды изилдеп отурсам, бардыгы келип кумтөргө байланат экен. Бардыгы алтынга байланат экен. Бул алтындын күчтүүлүгү. Бүгүн да алтын ушул чыр болуп атат. Ошон үчүн мен алтынга көбүрөөк басым кылдым, ошол кумтөрдү. Эми үчүн ошол алтын бийликти да урматты, ошол КДКны да бузду, Компартияны да бузду, и легендарный парламентте да өзүн таркатты. Бардыгына алтындын себеби бар экен. Мына КДКчылар мисалы филармонияга өтөт экенде, булар күзүндө 94-жылы. Жарымысы Куловду премьер-главасы дейт экен, жарымысы Чыңгышевди сактап калабыз дейт экен. Топчукелер Куловду, Текебаевдер. Ал эми Казат Акматовдор болсо, Чыңгышевди сактап калабызса, ошо менен КДК бүтүптүр, 10 миң тарап кеттир. Көрдүңөрбү? Алтынды дайына. Ал эми жогорку кеңештеги так ошондой болуп билинип атат, кумтөрдүн айынан. То есть Чыңгышев кеткенден кийин Жумагуловду премьер кылып атат. Жумагулов ошол эле Чыңгышевден 10 эсе кылып ишти саясатты жүргүзүп, Камеконун кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Жогорку кеңешке өзү шайлаган жогорку кеңешке вообще келбей койду экен. Документтерин да бербей койду экен. Алыс ас келгенси анан кийин кворум кылдырбай коюп туруп, 94-жылы сентябрь айында иштетпей коюп тур. Алтындын айынан. Бул келсе алтын комиссиясынын доклады окулат. Ошо менен Акаевдин меле шермендеси чыгат. Андан көрү жер жердеги акимдер депутаттарды алып туруп, болгону 126 депутат келип тур. 94-жылы 13 сентябрда. Ошонун алдында анан кийин Кулов баштаган Чүй облус губернатору Кокуй заявление кылат экен, парламентте 2 палатадан болсун. Атайын умуштулун. И Жумагулов заявление чыгат экен, биз отставкага кеттик деп. Анын артынан эле 156 депутат заявление кылат экен, биз сессияга барбайбыз деп.
Bu da kumtörgө oylangan. Ушул комиссия отчет бербеш керек. Шерказы Мамбетовдун комиссиясы, Мамбетовдун. Ошондон бери ушуга келетат, бардыгы ушу биздин алтынга байланып калыптыр да, бийлик. Бүт. Эми алтын жөнүндө айтайын. Сөзүм куру болбош үчүн ошол Чыңгышевди алтын комиссиясы кандай болуп түзүлүп калган? Бу алтын маселеси боюнча Чыңгышев доклад жасайт экен. Kumtur kimge gitti, Ceri kimge gitti, Taldıbulak kimge gitti, то есть Kırgızstanda ген байлыктардын бардыгы буга кетти деп жогорку кеңешке доклад жасайт экен. Анан доклад жасаганда Кыргыз алтын президенти Дастан Сарыкулов кошумча жасаш керек экен. Ал чыгып туруп, мен билбейм буларды. Мен биринчи кылып атам. Мен аралашкан эмесмин дейт. Ана Акаев чиркырап чыгат экен. Дастан Сарыкулов беме ислам иштерди окубай калса керек, көрбөй калса керек, бербейбиз керби деп чыйылдап берет экен. Мына ошол жерде Дастан Сарыкуловдун мына жерде сөзү турат. Эми бул сөз керемет сөз. Ушул жерде айтылып атат. Орусча доклад жасаган экен. Эми кыскасы бүтүп айтат да, бул келишим туура эмес. Биз өмүр бою тукумдун ырыскысын жеп коебуз. Мен буга каршымын дейт экен. Анан Эсенгул Өмүралиев чыгып турбай, аны метип, бул Дастан Сарыкулов туура эмес айтып атат деп, ал кичине метет экен. Ошондон кийин Акаев кайра чыгып туруп угуп артып кирген экен. Ой, мындай тигиндей деп коргоп. Анан сырбор болуп келгенде спикер Медет Кашенкулов айтат экен. Биз өкмөт менен Кыргыз алтын баары бир десек, таптакыр арбашка бир пикирге келбеген турбайсыңар, иш бар турбайбы, кой деп турбадан ошондо алтын комиссиясы түзүлөт экен. Ошондо Дастан Сарыкулов менен Чыңгышевдин ортосунда чыр кеткенден кийин анан ошол комиссия анан иштеп чыгып, Турдакы Дүйсүбалиев, Рамазан Дырылдаев, Шерказы Мамбетов, Молдагазиев, Кубанычбек Идинов дегендер анан зыңкылдатып анан бүтүн алып чыгат экен. 2 тонна алтын Швейцарияга кеткенин, 16 тонна алтын Россияда жатканын, анын 14 тоннасын алып келе албай атканын, Акаев чычалап кетип айтат экен, мен 2 тонна алтынды Швейцарияда мен алып келейин, Турдакы Дүйсүбалиев, Масалиев экөө 14 тонна силер алып келгиле деп кыйкырат экен парламентте. Мына президенттин айткан сөзү. Анткени Турдакы Дүйсүбалиев документ менен айтат экен. 85-тен 90-жылга чейин 16 тонна баланча заводда жатат. Мына документтердин баарын тиркеп койдум. Ушуну алышып келишибиз керек. Биз Казбулатовго жазганыбыз менен элсин чечет экен президент. Ошон үчүн президентке кат жазып, Аскар агай сиз аракет кылыңыз десе, ал мен аракет кылбайм, өзүңөр кылгыла. Мен 2 тонна алып келем Швейцариядан. Ошо менен мынакей Россияда биздин алтындар келбептир ошо бойча. Калып калган. Эми ал 2 тонна алтын кандай келгенин аны мынанын ичинде бар. Мына ошол убактарда реформа кандай жүрдү. Колхоз совхоздон бери таратып берилди. Песек программасы менен 97-жылгы завод фабриканын баары жок болду. Эч нерсе калбады. Бирок бир нерсе бөлүнбөй калганда. Кыргызстандын кен байлыгы бөлүнбөй калган. Кыргызстан элине ушул үлүш берилбеген. Мына ушул убакка чейин бөлүнгөн жок. Ошон үчүн биз жана курултайчылар ушул маселени бүгүн катуу коюп атабыз. Эмне үчүн 1000 тонна кумтөрдүн алтыны үлүш катары берилген эмес. 105 тонна жер үйдүн алтыны эми үчүн 105 бизге бөлүнгөн эмес, элге. Эгерде бөлсө мамлекеттик элдин байлыгы кен байлыкта кошо элдин үлүшү аныкталыш керек эле. Аны Акаев Бриштейнге берип койгон. Жалгыз Бриштейн 7-нчи этажда өзү менен отуруп алып, анан ошол бөлгөн. Кумтөр кимге тиет, жер үй кимге тиет, бардыгын Борис Бриштейн бөлүптүр. Документ алды, мен ушулардын бардыгын алып чыктым. Атыгүл ким премьер-министр болот, Бриштейн чечкен экен. Аны мен Турсунбек Чыңгышевдин өзүнүн китебинен алдым. Анткени премьер-министр Турсунбек Чыңгышев отурса, Бриштейн шып этип кирип келиптир кабинетине. Кирип келип туруп айтыптыр. Сен эмне үчүн тиги резиденцияда жашабайсың, премьер болуп? Десе, мага Еддан Карабаев уркөтүл аппарат аяка бербей атат, аяка киргизбей атат дейт экен. Деп Бриштейн айтат экен. Бул сенин жанагы 2 тонна алтынды чыгарганда кол койбой койгонуң үчүн сен ошол жака кирбей атасың деп. Прямо өзүнүн кабинетинде
Премьердің кабинетінде барып бір келіп ошентет екен. Анан өткөндө акай өкөгөр отурганда кол койдум кандайым десе, ошон үчүн мен сага келдим деп анан ошол жерден чалып, руководитель администрацияга эрден карап Турсунбек Чыңгышевди квартирага киргизип койгула дейт экен. То есть премьер-министр жашай турган квартирасынан бери бир иштейин чечип калган. Прямо премьердин внутренний өкмөттүк телефонун алып туруп анан команда берет экен. Киргизип койгула Чыңгышевди баягы деп кол койгондон кийин. Мына Кыргызстанды кимдер баштап калган? Бир иштей недолго алтын кендин бардыгын бөлүшүргөн. Керек болсо ким премьер болорун аныкталган. Анан Чыңгышев айтып кетип атат, Чыңгышевди өкмөттөн кетирип атабы? Акаев айтат экен, ким көп добуш алса демократиялык кылалы, ошону премьер кылам дейт экен. Эң көптү башка киши алат экен, бирок Жумагуловду тандайт. А эмне үчүн тандайт? Жумагулов 89-жылдан бери бир иштей менен жакшы болгон Москвадан жолугушуп. Алардын да документтеринде тиркедим. Жумагуловдун өзүнүн жазганы менен тиркедим. 89-жылы каерден жолуккандан бери Машкевич үчөө. Вот маселе. Эми ошондон бери бүгүн болдубу? Жок. Бүгүн азыр өкмөттө, азыркы бийликте дагы, азыркы өкмөттө инвестор боюнча омбудсмен деген өкмөттө турат. Англичанин. Омбудсмен по инвестиция. Яйланайын. Бир иштейин деп келбедик беле, озубуз күйбөдү, эми ошону кайрадан кайталап атабыз. Өткөндө окуп таң калдым. Инвестиция бизнесте ошол омбудсмен англичанин коргойт экен. Эмне жолу Кыргызстанда өкмөт жок? Өкмөт өзү коргой албайбы ушуну? Азыр да ушундай. Жакында ошол Абылгазиев ошону дайындаптыр. Кабинет бериптир. Секретарь бериптир. Ошо премьер берип бир иштейин окшоп отурат экен. Өкмөттө. Ошондуктан мына ушуга окшогон дали үй бүлөлүк башкаруу мына кетпedi. Эми президенттик авторитаризм качан башталган? Мен Акаевдин өзүнүн сөзүн окуп берейин. Президенттик башкаруу 91-жылдан башталыптыр. Өзү айтып атат жана 10 жылдык эстен кеткис деген китебинде. Парламент мага жолто боло берди эле, деп мазгимди чага берди эле, 2 указ менен деп неге жазыптыр. 2 указ менен дейт, бүт мамлекеттик башкарууну өзүм алып алдым дейт. 2 указ менен дейт. 12 декабрь и 6 февралда указ менен деп китебинде мактанып атат. Бул деген узурпация болот укуктук мамлекетте. Парламенттин функциясын, өкмөттүн функциясын алып указ менен анан парламенттин да мунузундукпай өзүм башкара баштадым дейт. Укуктук мамлекетте бул узурпация. Мына мынеки адында менин жаздым, орусчада окуп берейин деп белгиледим, мен азыр кичине айтып атам. Экинчиси, анын ошол узурпаторлугу качан уланды? Мына ушул жерде депутаттар отурасыңар, мен укуктук жактан карап көрдүм. 31 августта 5-сессияда кезексиз сессия өткөрөт экен. Путчтан кийин. Путч 18-20 августта болуп атат. Ошондон кийин кезексиз сессия өткөрүлүп, анан Аскар Акаев доклад жасап, ушундай мен биринчи Элсинди колдодум, Элсин экөөбүз эле сактап калдык, анан мынтип калдык дегенди дүңкүлдөйт. Андан кийин ошол жерден анан срочно закон. Ким жазган закон деп депутаттар сураса, президенттин аппараты даярдалды закон келет. Президентти эл тарабынан шайлатуу закону. Мына ушул закон ошол убакта Конституцияда одон бузулган. Эмне үчүн? Президент Левитиндер менен закон токуп келген. Медеткан Шерикулович төрага кезексиз күн тартибине киргизет, ушуну алалы деп. Ал жерде Акаевди альтернативасыз койшот. Конституцияда ага чейин эле президент альтернатива чектелбеген, тартипте шайлана турган Конституцияны бузуп, бир гана Акаев үчүн закон жазышат. Акаевдин гана кандидаты. Шайлана ошол закон менен оңдойт. Азыр эле Акаевди биз көрсөтө коелу дейт, депутаттар көрсөтө коет. Кокус башка бир кандидат чыга калса альтернатива, жогорку кеңештен 3төн 1ден колдоо тапсын дейт. Андан башка тиги коммунисттерден болуп калат деп, коммунисттерди дароо антиконституционный деп анын ишин жокко чыгарып, үй мүлкүнөн бәрін конфискация кылдырат. Коммунисттер өзүнүн                                                                                                                                                                                        Мына ушул жерде депутаттар отурасыңар, мен Акаевдин
законго. Анан Текебаев залдан чыгат экен. Ой, бул Конституцияны бузуп атпайсызбы? Десе, бул закон биз булар Акаевди көрсөтүп жүрүп атат да. Ой, закон күчүнө киргенден кийин көрсөтчүлүгү талапкерди десе, Текебаев залда кыйкырат экен. Десе, мына азыр эле кол коебуз, законго күчүнө кирет деди. Анан ага президент, законго президент кол коет да. Жок. Эгерде президент өзү кетип алса, как будто бул Акаев үчүн жазылган закондой. Биринка шериф айтат экен, эми Акаев өзүнө кол коет. Мен эле кол коюп коем, уруксат бергиле дейт экен, депутаттар уруксат берет экен. Биринка шериф кол коюп экен. Законго тарс эткизип. 31 августта ошо күнү көз карандысы декларацияны алабыз деп атат. Ошонун алдында ушуну законду ала коелу деп атат да. Акаевди альтернативсе алып чыга коелду. Ошондон кийин анан кийин көз карандысы декларация алып чыгылып атат. Эң акырында 6 пункттан турган. Өмүралиев доклад кылат экен, анан шуулдап өткөрөт экен. Ошого чейин жанагы законду алганда Акаевден башка эч ким бара албайт деген. Ошо менен анан Апыт Ыбраев деген депутат бар экен, ошонун сөзү менен айтып коеюн эми. Анан кийин анан депутаттарга кайрылат экен. Бу Кудайга жалдыралы, Акаевден башка бир президенттикке жарай турган бир да адам чыккан жок атаан көрө кыргыз элине деп. Кудайга мындан кийин жалдырайлы. Şu президентке татыктуу адамдар болсун деп. Парламенттен эч кимди көрсөтпөйт, эл жерлеринде эч кимди көрсөтпөй койгон. Тоюс Акаев альтернативасы жок. Шайлоого барганы, Конституцияны бузуп барганда ошол парламенттин күнөөсү. Легендарный парламент. Мына ошондон Конституция бузулду. Анан өзү президент болуп алгандан кийин, анан 94-жылы анан кийин тарсылдатып өздөрүн иштетпей коет дагы. Экинчи жолу өзү бузуп атат. 93-жылкы Конституцияда Конституцияны толук азыркыдай жогорку кеңеш гана оңдой алат болчу. Өзгөртүү киргизет эле. Акаев тарс эткизип туруп референдумга декабрь айында 94-жылы биринчи пункту менен Конституцияга өзгөртүү киргизип атат. Президент өткөргөн референдум аркылуу Конституцияга өзгөртүү киргизе алат дегенди референдумга алып чыгып атат. Жок нерсени колдонуп алып чыгып атат. Андай укугу жок Конституцияга өзгөртүү деп. Бирок 94-жылы декабрь айында ошентип туруп парламентти экиге бөлүп салып атат. Тарс эткизип, эл өкүлдөр жыйыны бул жанагындай укуктарды өзүнө алып атат. Мына ошол 94-жылы декабрь айында биринчи жолу бузулуп атат Конституция. Ошондон бери мына 10 жолу ошол Конституция бузулду. 10. 10дун 9-ун президент өткөрдү референдум менен. Бирөөнү отурып өткөрдү. 9-ун Tarçöyde 6-7 kişi менен Конституция жасат, алар бардыгын элге чыгарып коет, мына кабыл алгыла деп. Бир гана президенттердин кызыкчылыгы менен чыгып атат. Ошондуктан биз ушул акыркы жылдары ушул маселени да коюп атабыз. Референдум парламенттин функциясын аткарып калды. То есть Конституцияны парламент албай эле референдумга 4-5 киши жасат. Анан эл ала берет. Референдумду биз парламент кылып койдук да. Конституцияны өзгөртүп турган. Бул дүйнөлүк практикада жок экен эч жерде. Конституциянын айрым маселелери коюлат экен. Башкаруунун түрү, шайлоо системасы, парламенттин саны. А бирок сийлий Конституция бир да өлкөдө оттон коюлбайт экен. Мунага бир добуш менен алып бергиле деген. Мына ошонун кесепетинен мына Конституциябыз бүгүн банкроттоп атабыз да. Баш аягын таппай калдык чындыгында. Бүгүн депутаттарды шайлабай эле тизмени шайлап калдык. Партия лидери тизме чечет, ошонун тизмеге добуш берип коебуз. Анан партия лидери келет дагы ошо депутат болгондун ичинен керек болсо сен 2 жыл болдуң, эми бул келсин, сен чыгып тур бияка, сен чыгып тур, сен кетип тур, бул болот орунда. Теоретически бүгүн 120 депутатты парламент өткөн бир саясий партия. 120-сын тең партия лидери депутат кылып койсо болот. 20 орун болсо, аркы биздин 1 жылдан отургузса 120 баары болот. Эми проходный двор болуп калды мындай. Мен жана кишиімді айттым, 34 жылдық ішінен жаздым. Китеп жазып атканда bir нерсени билдим. Аябай душмандарды көп күтөм. Ушул залда эртең окуп алып туруп мага душман болосуңар. Мурда да аз эмес болчу. Анткени көп нерселер мына жерде чыгып атат. Айрыкча Жумгалбек Садамбекчи өткөндө жолуктум.
Теги Турдакан Юсуфалиевтин 100 жылдыгында тимеле окумуштай документалийде мактап сүйлөп атат. А мен как раз архивдер китеп окуп аткам мына жерде. Айерде Жумгалбек Турдакан Юсуфалиев интриганын атасы, сен интриган болбой жөнөлбөйсүңбү деп сөккөндөр бар экен да. Окуп алып анан 100 жылдыкта филармонияда Жумгалбек байке башкача урасы эзим болуп калды, эптүү ба Кудай деп. Бирок ошол анан Кыргыздын саясатында боло берет. Ошондуктан мунуну окугандан кийин мени далайыңар сөгөсүңөр. Ишенем мага душман болосуңар, жактырбайсыңар. Бирок баягы Платон менен Аристотель айтканда экөө дос болгонда. Аристотель айткан эми, Платон сен мага доссуң, бирок чындык улуу дегендей, мен колумга келишинче өзүм билген чындыкты жазганга аракет кылдым. Душман күтөрүмдү билем, мына Топчукем айтып калды, КДК деп. Мына Топчукем китебинде пайдаландым, Казат Акматовдун китебин пайдаландым. Экөө китебин окуп отурсаң, бул жерде да шумдук. Топчукен болду деле өзүн айтып коеюн. Казат Акматовдун китебин окусаң, мен Топчукен осуну жанына жолобой турган киши экен. Ооба. Эми шумдук жазган да. Бирок мен бирөөңөрдүн дагы жеке сапатыңарга азылган жокмун. Ушуга аракет кылдым. Личностуңарга азылган жокмун. Сүйлөгөн, парламентте сүйлөгөн сөзүңөрдү гана стенограммадан алып коюп койдум. Анан ага таарынбашыңар керек. Мисалы Өмүрбек Чиркешев таарынып калышы мүмкүн, азыр өзүгө айтат элем. Ушинтип сүйлөптү. Акаев закон киргизиптир анан кийин. Мен Акаевдин киргизген законун мен акылыма сыйбайт, логикама да туура келбейт. Бирок Аскар Акаевди сыйлап, урматтуу депутаттар колдоп коюуну өтүнөм дейт. Эмне деген логика бул? Эмне деген логика? Өзүңө акылыңа сыйбаса, өзүң колдобосоң, логикага туура келбесе, эмнеге депутаттар дүндөп атасыңар да? Ушуга окшогон нерселер көп да. Китебимди жазып атканда китептерин окуп, анан авторлордун өздөрүнө жолуктум. Мына Ишенбай Дүйшөнбиевдин китебин колдондум. Эркебаевдин китебин колдондум. Акаевдин бийликке келиши деген. Ишенбай Дүйшөнбиевдин Пешенеде белги деген китебин колдондум. Бедеткан Шериповдун Данышман колдондум, жакында чыккан. Үсен Сыдыковдун Өлчөсөм өмүр өлчү деген китебин колдондум. Акаевдин китебин колдодум. Айрыкча Жумагуловдун китебин көп колдондум. Анткени Жумагулов негизги реформатор, бирок бир нерсеге таң калдым. Бүт жаман нерсени Чыңгышевка төңкөрөт, өзүнө чейин 94-жылга чейин. Жакшы нерсе Аскар Акаев экөөнүкү. Жаман нерсе экөөнүкү ачык эле жазган. 94-жылы 2-жыл өкмөткө келсемде өкмөттө эч нерсе калбай калыптыр дейт. Ушунда кыйрап барып өлүп бараптыр дейт. Ошол убакта эле өзүнүн китебинде кайра 90-жылы экономикалык абал кандай эле деп Асамат өкмөттө китеп жазып атат, көрсөткүчтөрү менен. Анан 97-жылы өзү кайра китебинде, жана 2008-жылкы китебинде эми шумдук 97-жылы шу экономика өстү, өлүктү деп жазганда, 97-жылы биз жашадык да айланай, сагыранан жеп калбадык беле жөгөрүнөн. Эми билебиз да, бирок эч жаман эл ушинтип калды деген нерсе жок да. Анын китебин окусаң, Акаев менен Жумагуловдун китебин окусаң, Кыргызстан шумдук өлүккөн да. Китепте Терезки китепти окуган ой, Кыргызстан сонун өлүккөн турбайбы дейт. Акаев болсо жаза берген бардыгын эле Кыргызстан постсоветтик пространствода биринчи болуп валюта киргиздик дейт. А чын эле валютаны биринчи киргизген экен десем, жок. Прибалтика өлкөлөр ага чейин киргизиптир, Украинага чейин киргизиптир, Россия киргизиптир. Биринчи деле эмес экен ал. Арттан орто ченде экен. Эгемендүүлүктү менен көз карандысы эң артта алыптыр. Тарыхый даталарын карап көрсөм. Ошондуктан мен дагы бир жолу силерден кечирим сурайм. Баары тарыхый инсандар отурасыңар. Кокус ушул китепте бир өзүңөргө туура эмес жерлер болсо кечирим сурайм. Ачуучундук үчүн мен жаздым. Анан өзүм мен кыргызмын дегени менен мен өзүмдү жакшы киши деп эсептебейм. Өтө ороймун. Бет кайтам. Ошондагы ушул жерде отурган
үзөңгүлөштөрүм отурасыңар, туугандар отурасыңар, акелерим, мүкелерим отурасыңар. Ушул саясатта жүрүп, же ушул китеп менен же бир жерде бир орой, бир катуураак сөз сүйлөсөм, мен официалдуу турда баарыңардан кечирим сурайм, кечирип койгула. Мен өзүм ушундай, өзүм жаман киши экенин билем да. Анан кийин кокус силерден мен тарындым деп айтпайм, куловчу айтып, куловчу айтканда баарыңарды кечирдим, эч кимге мен эч кандай претензиям жок. Абам бололу, бир бололу, мына китептин акырында 2 жылдык соңку сөз ордунда 17-жылдан 20 жылга чейин азыркы историяны да жазып койдум. Ал теманын аты ушундай болот. Жээнбеков менен Атамбаевдин эре киши, Атамбаевдин ишке ашпай калган көтөрүлүшү деген тема. Буну дагы документальный мамлекеттик комиссиянын, коомдук комиссиянын жыйынтыгы менен тууралап жаздым. Мына Исмаил Исаковичтер мамлекеттик, булардын да документин коюп тиркеп койдум. Коомдук комиссиясын да тиркеп койдум. Жана атайын түзүлгөн комиссиянын заключениесин да тиркеп койдум. Бүгүн бул тарых эмес да. Бүгүнкү азыркы Атамбаев менен Жээнбеков берекши бүгүн тарых эмес. Бул экөө согушуп атат дейт. Бирок 10 жылдан кийин бул тарых айланат. Атамбаев жөн киши эмес. Анткени мурдагы 2 президент качып жүрүү, бул камакта отурат. Бул биздин тарых. Эмне үчүн бул мамлекет башчы камалды деген далай окумуштуулар буга кайрылат. Мамлекет башчы 6 жыл мамлекетти башкарган кишилер. Биздин элге канча кедергисин тийгизип атат. Ошондуктан акыркы соңку сөз ордуна дегенде акыркы 2 жылдагы тарыхты жаздым. Мен ачык эле айтайын, бүгүн мамлекет бийлик бутактары юридикалык жактан караганда шал, банкрот. Мыногу парламент деген парламентти жок деп койсок да болот. Өкмөттү жок деп койсок да болот. Бир гана президенттин аппараты бар. Бийлик бар ошонун колунда. Мыйзамсыз конституцияга каршы келет. Ошон үчүн биз акыркы күндөрү улутчул бекенчилер айтып атабыз. Ай, башкаруунун түрүн аныкта дагы бийликти мыйзамдаштырып алып өзүң башкара бер. Эмне үчүн алар иштебейт? Анткени Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин кейпин кийип калбайбыз деп Абылгазиевдер иштебейт булар, кой. Эртең ушуларга окшоп камалып калабыз деп. Анткени Атамбаев айтып атпайбы азыр? Мен айтканымды кылган алар деп. Юридикалык жактан анын айтканын кылдыгыңа карабайт экен да, кол койдуң өзүң жооң тарт. Ошон үчүн азыркы өкмөт, азыркы парламент иш кылбай турган саясий абал түзүлүп калды. Кой аны окшоп камалып калабыз дейт. Коркот. Мен өкмөт мүчөсү эмесмин, топчука. Жок. Өкмөт мүчөсү эмесмин. Ооба. Мен президенттин жарлыгы менен чыгып атам, өкмөткө менин тиешем жок. Элчимин. Элчинин иши өкмөттүн иши эмес. Мен Кыргызды ошака апарам. Кыргыз деген мындай улут, чапаны мындай, калпагы мындай, билими мындай. Дини мындай. Бизде ушундай. Жерибиз ушундай, элибиз ушундай. Вот элчинин иши. Анан ушундай жерге келем десеңер келгиле. Жардам берем десеңер келгиле. Ушул менен ишим. Топчука өкмөттүн ишине мен тиешем жок. Элчинин ишин билем мен эмне экенин. Ошондуктан мына элчи деп атат, элчиликке кетип атам, эртең бир күнү кетем. Раз президент ишеним көрсөткөндөн кийин ошол кичинекей кызматта болсо колуман келишинче Кыргызга жардам бергенге аракет кылам, колуман келишинче. Көрүшпөй калсак аман болгула. Чейрек кылым чогуу жүрдүк ушул жерде отургандар. Жамандыкты да көрдүк, жакшылыкты да көрдүк. Бирок кыргыз элибиз бирөө. Көптөр айтат, кыргыз эли жоюлуп кетет, мындай болду. Кыргыз эли жоюлбайт. Кыргыз эли эшче күчөйт. Никогда жоюлбайт. Ушу бизди жок кылат деген көп өлкө жок болот, да кыргыз жок болбойт. Ошон үчүн 5000 жылдык тарыхы бар. Мен кыргыз элине ишенем. Аман бололу, бир бололу, дагы бир жолу. Кайда болбойлу, бири-бирибизди эстей жүрөлү. Мен кеткенден окуп алып турган сөгө бергиле, жаза бергиле.